Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Жакшыбы, жасап жакшыбы, бала-чага тынчпы? Кана басыңыздар, кандай көрсөтүңүздөр, не иш болду? Ош шаарындагы Сулайман Тоо мечити УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин демилгеси менен капиталдык ремонттон өттү. Бүгүн 28 майда генерал мечиттин оңдоп түзөөдөн кийинки абалы менен таанышып, жараткандын үйүн жаңылоого демөөрчүлүк кылган депутат Алишер Козиевке курулуш иштерине салым кошкон жалпы жааматка ыраазычылык билдирди. Бул Алланын үйү, ким Алланын үйүнө колу тийгизсе, Алланын үйүн жакшырып караса, Алла Тааланын ар дайым төлүктүү сооктуу өтүп айтылгандай, ушул жерге жардам берген ар бир усталарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Элибиз, мусулман элибиз, мусулман калкыбыз, Кыргызстан элибиз баарыбыздын ак бололу, бирге бололу. Баарыңызга ыраазычылыгымды, рахматымды айтамын. Анан эми мындай силер менен кеңири көп жолукпай калганым үчүн кечирим сураймын. Бирок көзүмдүн кырын салып турам ар дайым. Кайсы жерде проблема болуп атса, кайсы жерде кыйынчылык болуп атса, кайсы жерде эң ушул биздин жардамыбызга муктаж болуп атса, көзүмдүн кырын салып, аракет кылып жардам берет. Албетте Ош шаарынын борборунда жайгашкан негизги мечиттин оңдолушу мусулман бир туугандарынын баарын кубантты. Реконструкция иштеринде мечиттин ичи сыртынын ар бир бөлүгү жаңыланган. Буга чейин жыгачтан жасалган айнек эшиктери пластикка алмашылып, дубал жасалгалары, эмеректери жогорку сапатка өзгөртүлдү. Мына үстү 1300 квадрат болчу. Ушуга батарея койдук үстүнө. Мына полдор дагы полный ремонт болду. Мунулар жаңыдан жасалды. Мына обой жаңыдан болду, обой бул. А сырты мына эшиктер дагы алмашылган. Бүт эшиктер алмашылган. Мына кафель сырттары. Сырттары полный кафелдерди жаңыдан асылды. Сиздерге ачып көрсөтүп коем мындай. Мына бүт кафелдер жасалды. Капиталдык ремонттон өттү да, бул 2008-жылы башталып, 2012-жылы Ашар жолу менен бүткөн экен. Анан бүт по проекту просто мындай өз калагында жасап коюшкан. Биз буга эксиз иштеп чыгып, эксизный проекти менен жасаттык. Бар жогу. Толугу менен капиталдык ремонттон өтүп бүттү. Мына потолоктору надежный потолок. Мурда жөн эле жыгачтан болчу экен, жана гипсокордон. Аны алып надежный кылдык. Мындан сырткары мечиттин астына брусчатка басылып, айрым бөлүгүнө асфальт төшөлгөн. Жашылдандыруу, көрктөндүрүү максатында бак-дарактар отургузулуп, жарыктандыруу дагы жолго коюлду. Ошондой эле канализация, жылуулук маселеси көйгөй жаратпай тургандай болуп чечилген. Заманбап кылып оңдоп берди. Аллах разы болсун. Жылуулук маселеси, асфальт маселеси, даараткана маселеси, микрофон маселеси, жашылдандыруу маселеси, бардык маселе бүгүн талапка жооп бере турган абалда. Дагы бир жолу жалпы мамлекетибизге тынчтык болсун, ажабыздын алтын башы аман болсун, ажабыздын колуна кол, бутуна бут болгон, мамлекеттин келечегин ойлогон генерал Камчыбек Кыдыршаевке Алла разы болсун. Полный капитальный ремонт кылып, толук бардык благоустроительясын ичи, тысы, дааратканалар менен кошо бүтүргөн экен. Ушу мусулмандар, ушу Оштун жашоочулары бүткүл Ош облусун жашап өтө биз ыраазыбыз. Жараткандын үйү курулган 12 жылдан бери оңдоп түзөөдөн өтпөй, капиталдык ремонтко муктаж болуп турган. Мындан улам мечиттин жамааты жана шаар тургундары Камчыбек Ташиевке кайрылышкан. Мечитибиз жаңы курулгандагыдай абалга келип отурат. Албетте бул биздин баарыбызды кубандырбай койбойт. Бул мечит дагы эле элге жакшы кызмат кыла берет деген ойдобуз. Бул жерден көптөгөн аалымдар, көптөгөн карлар чыгат. Бул мечиттин артыкчылыктары, өзгөчөлүктөрү айтпасак да баарына маалым. Ош шаарынын мусулмандарынын сыймыгы болгон мечит, шаарыбызды сыймыгы болуп турган мечит. Эми бир аз эскерип, ремонт талап болуп, ушундай болуп калган эле. Ошо чет өлкөдөн келе турган адамдарды алдында бир аз бир кыжаалат болуп турган учурубуз эле. Аллах Таалабыз разы болсун. Намаз окуй турган жерибиз яны өзүнүн орнуна келди. Аллах Тааладан бул өлкөлөрүбүзгө узак өмүр, дилиндеги жакшы максаттарды хасыл кылышын сурайбыз. Şu менен бирге бул иштер бардыгы şu жетекчилерибиз, президентибиз туура алып барып аткан саясаты, ички тышкы саясатын туура жолдо кетип атканын көрсөтө турган бир иш. Сулайман Тоо мечити өлкөнүн түштүк аймагындагы эң чоң мечит болуп саналат. Үйү 2012-жылы курулуп, жалпы жер аянты 1 гектарга жакын. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө калада мындан сырткары 130 мечит бар. Асел Сыдыкова, Аскар Мамат Исаков, Регион телеканалы, Ош.